Bu jер bul ekөө болсо течерди үйдө өртөптүр, андай магазинди өрттү, андай акча квартиранттын үйүн өртөптүр. 16 октябрдан 17-сине караган түнү Бишкек шаарынын Маевка айылында бир учурда бир канча жерде өрт чыккан. Жашоочулардын айтуусунда алгач Сельская көчөсүндө жайгашкан 35-үйдүн сыртында турган бир машина, дарбазанын ичинде турган бир машинага белгисиз адам өрт койгон. Өрттөн улам бир машина такыр жарак сабалга келип, темирлери кыт болуп ээрип кеткенче күйгөн. Машинанын ээси 15 күндөн бери эч ким тийбей турган машинасын эмне себептен өрттөгөнүнө таң калууда. 15 күн болуп калды. 15 күн? 15 күн ушул жерде турган бе машина? 15 күн ушул жерде турат да. Ичинде канчада уктуңуз? 2,5 нафар. 2,5 сиз ойго түштүбү же өзүңүз турдуңузбу? Ойго жасап барып атыш, ойго түштү. Анан кийин ар жакты өчүрүп, уже болбой калыптыр. Ушул эле жерде Toyota Caldina унаасы дарбазанын ичинде токтоп турган жеринен өрттөлгөн. Өрт машинанын арткы бөлүгүн толук жараксыз кылган. Где-то bir saat 2,5 түнкү кошунам келип калды. Пожар болуп атат, машина күйүп атат деп аяктан. Анан чайгалып эле карасак машинабыз күйүп атыптыр. Жолго чыксак кошунабыздын да машинасы күйүп атыптыр. Ошо алактап эки жакка чуркап эптеп өчүрдүк. Өзүңөр көргөндөй жалын үйгө да каптады. Аны да өчүрүп чыкса 1,5 саат 40 мүнөттө баарын өчүрүп бүттүк. Мен билбейм, ушу маякта көргөн кошуналар ар бири түн ичинде ушу бир бала чуркап кетти, биз көрдүк деп атат да бир. Бой узун где-то 1,80 м, кара кепкачан, кара курткачан. Түн катып бүлүк салган адам бул эки машинадан соң үйлөрдү өрттөөгө киришкен. Көчөнүн этегинде жайгашкан үйгө кирип барып, сыртта жайылган киргечелерди чогултуп, тышкы эшикке өрт койгон. Кечинде уктап атсам, ушул 2 саат 2-ден 15 мүнөт өткөндө го дейм. Өрттүн үнү чыга баштады, пычыр деп анан тура калсам эле терезеден карасам, өрттөнүп аттыр да. Анан чыга калып суу чачып, анан тиякта жайылып турган жуулган кийимдерди алып келип, ошол жерде бут кийимдерди чогултуп, ошо сыртта турган. Ошол бир өрттөп кеттир. Балдардын жүрөгү түшүп калдыбы? Балдар ойгонгон жок. Мен эле чыгып өчүрүп келинчегим чыкты. Шок болуп калсыз. Эмне болуп кетти? Чыксам эле могул жерде 3 аял туруптур. Чыгал эле бул жактан бирөө чыкты, өзүнөн бир бала чуркап чыгып кетти деди. Бир бала чыгып кетти деди. Болду ошол боюнча эле анан суу чачып өчүрүп турсам, пожарныйдан чыгып калды. Анан эмне болду дегенде турсам, жогору жакка өтүп калды. Көрсө жогору жакта да өртөп кетти. Шек болуп атат бирөөдөн пожарда. Шек жок. Бул нормальный адам кылбайт го дейм. Оорулуу бул анан подряд эле өртөп кеттир катары эле. Белгисиз адамдын бул үйдөн кийинки бутасы көчөнүн боюнда жайгашкан дүкөн болгон. Дүкөндүн асты кошуна жайгашкан үйдүн видео көзөмөлүндө көрүнүп тургандыктан, артынан келип кагаздарды чогултуп, дүкөнгө дагы өрт коюп кеткен. Жактан баштап эле болуп келе бергенде, буну тетигине Кайсыны? тетигинде эшигине өтүп атат. Майда бантына тетиг, карашып чөптүбөй тетиг, антенна чөптүбөй. Ошондо өрттөгөнбү? Аны өтүп, сууну аркы бетинде дагы бир машинаны өтүп кеткен. Майдан машина өтүп, майда мусорун коробка тесиде. Мусорун майда чогуп турган. Томолоктор тетиг бушка салган. Салып үйгүзөт. Үйгүзгөн да факт ошто. Анан мен чуркап калсам, бир киши жайга көп чогулуп калып. Тияктагы балдар жана өрттөнгөндөрдүн баары келет да. Бу жерде врачкалар бар мыякта. 5-6 машина болуп анан көчөмө анан чачырап издеттип. Жарымыз бияка кет, жарымыз бияка кет. Алаңы чогулуп эле тигин эшиги күйүп калды. Мындай чуркап барса, тигин эшигин өчүргөнчө эле суунун аркы бетинен дагы от чыгып калды. Тегичиге асмолоп өтө коюп. Эшигин таңкылдатып отуруп, хозяин машинаны өрттөнөт, ал шланг алып чыга койгон. Ошондон өчүрүп калды. Анан милиция толуп кетти, аягында кинологдор да келди, ала албайбыз деп. Андан соң каналдын боюнда жайгашкан үйдүн эшигине дагы от жакканга үлгүргөн. Пластиктен жасалган эшиктин көпчүлүк бөлүгү күйүп кеткендиктен, ичиндеги адамдар аз жерден ышка тумчугуп кала жаздашкан. Жашайсыңарбы үйдө? Сине отурсуң. Ай, анан? Эш болуп. Аз жерден калды. Кантип билип калдыңар? Бир эки бала тыкылдатып өчүп өттү. Тыкылдаттыбы? Эшти ачып, мен көзүм астынан эле окшуп темалыбай эртең кийин эле эшикке кирип чыктым.
эшикке чыксам чыгып эле жуунуп аткан. Да 5-10 мүнөт болсо өлмөр экенбиз да. Кудай сактайт. Белгисиз кылмышкердин кийинки өрттөгөн жери каналдын аркы өзүндөгү унаа болгон. Жергиликтүү жашоочулардын айтуусунда Маевка айылында белгисиз адамдын ар жерге өрт коюусу биринчи жолу эмес. Мындан 4 күн мурун чаштараш өрттөнүп толук күйүп кеткен. Учурда милиция кылмыш ишин козгоп, белгисиз адамды издөө иштери жүрүүдө. Анан келип өчүрүп ошо азыр милициялар карап атат, биз да келип өз немелерибизди түшүрдүк. Азыр дагы иштер алдын алуу эме жүргүзүп атабыз дагы маалыматтарды. Анан кийин лабораториябыз бар өзүбүзгө. Ошо келип тактайт, анан кийин причинасын айтып беребиз. Мен айтып атканым боюнча, бери кишилер келип бир бала дегенде кылып атышат да, ошол эметип кетти деп. Анан биз көрбөгөнү биз айта албайбыз анын чын.